Саламатсыздарбы, урматтуу телекөрүүчүлөр, сиздердин назарыңызда да парламенттин күн тартибинде программасы башталды. Бүгүнкү күн тартибинде негизги маселе болуп, ар кандай маселелер сааты турат. Ошондой эле дагы бир катар мыйзам долбоорлору талкууланмакчы. Ар кандай маселелер саатында депутаттар бир катар көйгөйлөрдү көтөрдү. Анда эмесе айрымдарына суроо салсак. Алыбызбек, саламатсызбы? Саламатсыз. Бүгүн ар кандай маселелер саатында сиз кичи шаарларды өнүктүрүү боюнча маселелерди көтөрдүңүз. Буга кайсыл негиз болуп ушу шаарларды өнүктүрүш керек? Эми буга чейин кичи шаарларды өнүктүрүү боюнча 40 шаарды тандап алып, анын ичинен 20 шаардын финансируп баштаганда, мен будан бир ай мурун дагы именно ошол кичи шаарларды өнүктүрүү боюнча программанын иштебей жаткандыгын, иштесе дагы толук кандуу иштебей жаткандыгын айтып, ошол эле Кербе менен Таш көмүр шаарына айтып кеткен элем. Анан кече күнү дагы ушу бир 2 күн мурун Таш көмүр шаарынан 585 киши кол койгон кат келди да. Ошол жерде эми Таш көмүр деген Советтер Союзунун убагында шахта болуп, аябай өнүккөн московское обеспечение деп айтылып, элдин баары ошол жерде жашагысы келген шаар болчу да. Азыр эми бүгүнкү күндө ошол московское обеспечение жок, шахта жак иштебейт, өнөр жай ишканалар жок, шаардын акыбалы оор да. Анан ошол жерден ошол эле таза суу маселесин, жол маселелерин карап берсеңиздер деп, ошол жанагы 585 киши койгон катта бар экен. Ошону карап, анан кийин шаардын бюджети ал жерде 500 метр кылганга деле күчү жетпейт. Бир жылда кыла албасак дагы бир 6 километр жол экен. Ошону бир 2 жылга кылып бөлүп бергиле деп сурандым да. Бүгүн парламенттин ар кандай маселелер саатында сиз бир нече маселелерди көтөрдүңүз. Анын арасында ошо жылда эле кайталанып жаткан Карышкырдын күч алуусу боюнча, ошондой эле айылдарда жылуулуктарды жеткирүү, көмүрлөрдү жеткирүү боюнча маселе көтөрдүңүз. Негизинен кандай болуш керек? Негизи азыр бүгүнкү күндө, кыштын күнүндө ушул тоолуу райондордун кээ бир райондорунан карасаң, кээ бир айыл өкмөттөрүндө 30тан 40тан бодомал жейт экен. Ал эми бир райондо өзү 10 айыл өкмөт болсо 1000ди жеп коет экен да, Карышкырчы. Ойлоп көрсөң абдан көп да. Эми карышкырларды алдын ала алып, ошо өкмөт ошол эле мезгилдерде барып туруп азыр жоготуш керек, буларды жоготуп, атып, жакшынакай өздөрүнүн эмеси бар, бюджети бар ошол жөнүндө. Карышкырды атканда акча төлөйт дагы. Ошонун баарын жасаш керек. Аны жасабай анан кийин тетиги январь өткөндөн кийин февралдан минтип калдык деп калп эле отчет беришет. Бул бир. Экинчи, республика боюнча ушу маселени көтөрүп коюш керек. Мен айттым бүгүнчү бул маселе боюнча. Андан кийин кышкы мезгилде азыр мына электр энергиясы. Мурун өчпөй калды, Кудай буйруп. Мына азыр да бир депутат айтып атат, Баткенде 9000 сом болуп кетиптир. Көмүрдүн баасы. Ошол эле Нарын жергесинде 5000 сом болуп атат көчөлөрдө. Ал эми ошол көмүрдүн кенинде туруп алып. Бул тоолуу райондордогу жана электр энергиясын 2000-3000 киловаттка чейин жетимчектигинен жасап бериш керек. Болгону 150 миллион сом кетет экен. Мен эсептеп карап көрдүм. Ошон үчүн бул маселени тууралап карап чечиш керек. Бүгүн күн тартибинде сиз мыйзамдардын аткарылбай жатканы боюнча маселе көтөрдүңүз да. Негизинен кайсыга багыттап айттыңыз? Кандай аткарылыш керек мыйзамдар? Мен бир тармакты айттым, бул жол коопсуздук боюнча. Чындыгында бизде бир кишиге мыйзам иштейт, а башка кишиге мыйзам иштебейт. Бул статуска карата да. Мисалы, ошол киши бай болсо, анда бай кишиге мыйзам иштебейт. Же депутат болсо, же ошол эле МВДнын кызматкер болсо, анда ошол мыйзам иштебей калат да. Мен ошону айтып атам да, биз ошону оңдобосок, бизде чындыгында биз ошондон кете албайбыз да. Кандай биз мыйзамдарды биякта чыгарып берсек, бирок алар иштебейт. Биз именно ушул тажрыйбаны, практиканы оңдош керекпиз да. Көзөмөлдөн кандай жолу бар деп ойлойсуз? Көзөмөлдүн бул жерде ар кандай мындай эмелер бар. Ошо мисалы мен ошол жол коопсуздук боюнча мен мындай сунушту берейин деп атам. Ар бир мисалы жаран камерага тартса, ошол камера менен ДТП же жол эрежелерди бузган тартса, анда ошону чыгаргандан кийин айыппулдан
10% алсын деп ушундай сунушту берейин деп атам да. Ошондо коом өзү мындай өзүндү тазалайт да. Ар бир жаран башка жаранды уже карап калат да. Себеби бул жерде ушундай биз кылбасак, анда гаишниктер ушундай эле өзүлөр акылды үйрөтүшүп, өзүлөр мыйзамды бузуп эле жүрүшөт да. Ар кандай маселеде сиз бир катар аткарылбай жаткан маселелер боюнча көйгөйдү көтөрдүңүз да. Бул биринчиси мына декабрь айы келип, кычыраган кыш кылычын көтөрүп кирип келди. Мен октябрь айында атайын кат менен кайрылып, Ош электр ишканасынын жетекчилигине кайрылганмын. Өзгөн районунун ушул Кеңеш айылында бузулуп калган трансформатор бар. Кыш келатат, ошону оңдоп берсеңер, элдерге свет керек. Десем, макул дешкен. Ошондон бери бул ордунан жылган жок да. Мындан 10 күн мурун ушул жерде биз бюджет карап атканда улуттук идея холдингдин жетекчиси Айбек Калиев кайрылганмын. Ал жигит дагы бул маселени мен контролго алам өзүм. Бул сөз аткарылат деген. 10 күн өттү, эчтеке жылбаптыр, элдер чалып атышат. Свет жок. Трансформатор турат көчөдө. Мен айттым, бул эмне деген? 2000 метр зымы жок. Ишкананын жолушун чече албаган жетекчинин кимге кереги бар? Мен ушул маселени койдум, эгерде премьер-министр өзү дагы контролго алып муну. Себеби элдердин арасында эмнеден чыгат? Элементарный бир ушундай бир кички маселелерден чоң маселеге айланат, социалдык маселеге. Ошол маселени көтөрдүм. Экинчиси, бул бардыгыбыз жакшы билебиз, мына быйылкы жылы Бишкек шаарында аябай көп жумуш аткарылды. Көптөгөн көчөлөр асфальтталып, оңдолуп, түзөлүп. Ушул оңдоп түзөөнүн эсебинен элдердин каршылыктары болду жанагы да. Тараптар боюнча дагы. Ошого карабастан жакшы айтыш керек, жакшы көп болуп атат. Кече ушул Абай көчөсүнүн тургундары дагы арыз менен кайрылышты. Оңдоп түзөө иштери башталган экен. Бирок жолдун ортосуна бирөө кафе салган да. Мен бул маселени көтөрүп чыккам бул жолу. Ошол кафени жолдун ортосуна курган ким уруксат берди? Машиналар кафени айланып өтүп атышат азыр. Ремонт болгондо иш болсо ошону алып коюшпайбы? Мыйзамдуулук деген кайда деген гана суроо да бул. Үчүнчү маселе, биздин ошол медакадемияда чатырын жабуу боюнча бир тендер өткөн экен. Мамлекеттик сатып алуулар департаментинде ошол порталды ачканда 7 ишкана катышып, тилекке каршы уткан ишкана албай, 600 000 сомго кымбат берген ишкана утуп, тиги уткан ишкана арыз менен кайрылгандан кийин атайын ушул комиссия булардын арызы туура, булар алыш керек дегенди карабастан, бүгүнкү күндө медакадемиянын жетекчилиги мыйзамды бузуу менен утпаган ишкана менен келишим түзүп атышат. Мен ошону укук органдары мыйзам сакталышы боюнча, мыйзамдуулук боюнча көңүл карап коюшу турат. Бүгүн парламенттин ар кандай маселелер саатында сиз Айдаркен шаарын кичи шаарларды өнүктүрүү боюнча программага кирүү боюнча маселе көтөрдүңүз да. Негизинен кандай болуш керек? Туура, негизи Айдаркен шаарында 12-13 миң калк жашайт. Бүгүнкү жашап аткан абалдары өтө начар. Илгери Сайыз маалында комбинат иштеп турганда дүркүрөп жашоочуларга аябай жакшы шарт түзүлгөн болчу. Суу түтүкчөлөрү, канализациялары, жылуулуктары бүгүнкү күндө котелиндерин бузуп, бир белгисиз адамдар котелиндин турбаларына чейин жүктөп кеткен. Суу түтүкчөлөрү эскирип, бүгүнкү күндө канализациялар жарылып, көчөлөрдү көздөй агып жатат да. Ал жерде кышында дагы кичине чыдаса болот, жаз айларында вообще көчөлөр сасып, балдарга ошол жерде дизентерия, жаман оорулар пайда болот да. Анан быйыл мына Минфин тараптанбы бир жакшы проект сунушталып, ушул 20 шаарды ошол тизмеге киргизиштип, пилоттук вариант кылып, бул 20 шаарды өнүктүрүү боюнча. Мен ошол 20 шаардын тизмесине Айдаркен шаарында киргизүүдү аябай каалап турдум эле. Анын үстүнө жаңы шайланган Айдаркен шаарынын мэри, ошол жергиликтүү кеңештин төрагасы экөө келип, ар бир министрликтерге кайрылышып, бүгүн жардам сурап жүрүшөт. Эми мен да бүгүн өкмөттүн тийиштүү өкүлүнө тийиштүү министрликтерге тапшырма берүүнү сурандым. Мүмкүнчүлүк болсо ошол Айдаркен шаарындагы ошол 20-нын 21-си кылып киргизип берсе, ошол 12-13 миң калк жашаган
шаардагы көркүнө келип элдерге жакшы шарт түзүлмөктө. Урматтуу телекөрүүчүлөр, сиздер парламенттин күн тартибинде программасын көрдүңүздөр. Кайрадан эфир аркылуу амандашканча саламатта туруңуздар.